Алина, мен барып бал муздак алып келейин. Алина, эртеден кечке интернетте отурганыңды токтот. Дүйнөдө көптөгөн кызыктуу нерселер бар. А сен болсо күнү бою телефондон көзүңдү албай карап отурасың. Алина, жасалма жана чыныгы жашоону айкалыштыра билүү керек. Сен мени түшүнгөн жоксуңбу? Кел түшүндүрүп берейин. Мына карагын, чыныгы жашоо бул биздин айланабыз. Биз азыр чогуу отурабыз. Мен сага бир нерселерди айтып берем. Сен досторуң менен ойнойсуң, эс алып сейилдейсиң, тамак жейсиң жана дагы ушуга окшогон башка нерселерди жасайсың. Мунун баары чыныгы жашоо. Аны кармап көрсө жана сезсе болот. Ал эми сенин виртуалдык жашооң, социалдык тармактардагы профилдериң, ал жерде сүрөттөрүң, ырларың, сен жактырган фильмдериң, сенин хоббиң жана башка көптөгөн нерселер бар. Чыныгы жана жасалма жашооң өтө окшош. Бирок мен чыныгы жашоодо сенин жакшы көргөн китебиң кайсы болгонун сурай алам. Ал эми виртуалдык жашоодо сенин профилиңе кирип биле алам. Сенден 1000 километр алыстыкта туруп, сен жөнүндө кошуналарыңдан да көбүрөөк билишим мүмкүн. Кээде виртуалдык жашоо бизге зыян алып келет. Мисалы Инстаграмды алалы. Ал жака көп сүрөттөрүңдү илдиңдейли. Адамдар жеке жашоосу жөнүндөгү сүрөттөрүн эмне үчүн илишет деп ойлонуп көрдүң беле? А балким өз турмушу менен бөлүшкүсү келип жаткандыр? Туура, адамдар өз турмушу менен бөлүшөт. Башкалар ага комментарий беришип, ал үчүн кубангандыгын билдирип, алардын кандай сулуу, сымбаттуу, акылдуу экенине комплимент жазышат. Кээ бирлер кокустан ошол комментарий менен лайктарга көз каранды болуп калганын байкабай калышат. Лайк басуу маданияты бизден зомбини жаратты. Баш ийдирип койду. Айланадагылардан колдоо табуу үчүн биз жашообуздун эң жакшы бөлүгү менен бөлүшкүбүз келет. Азыркы учурда чыныгы жашоо менен жашаш гана мүмкүн болбогондуктан, виртуалдыкты өзүбүзгө зыян алып келбестен, өз пайдабызга колдонушубуз керек. Кантип? Бардык нерседе тең салмактуулук, баланс сакталышы керек. Бул жерде виртуалдык дүйнөгө корогон убакыт менен чыныгы дүйнөгө корогон убакыттын балансы жөнүндө сөз болуп жатат. Виртуалдык дүйнөгө ашыкча көп убакыт коротпой, тең салмактуулукту сактай билүүбүз керек. Замандан артта калбаш үчүн аны да билишибиз зарыл. Тармактын ичиндеги дүйнө канчалык жакшы, кызыктуу болсо дагы, терезенин сыртындагы чыныгы дүйнө андан да көп эсе кызыктуу, көп эсе бай. Келгиле балдар, биздин сабактын негизги учурларына дагы бир ирет көңүл бөлөлү. Виртуалдык жашоо бизге дайыма эле зыян алып келбейт. Эң башкысы чыныгы жана виртуалдык жашоонун ортосундагы мезгилдин тең салмактуулугун, балансын сактай билүү керек. Тармакта өз жашооң менен бөлүшсөң болот, бирок айланада тургандардан колдоо табуу максат болбошу керек.